Саламатсыңарбы балдар. Биз бүгүн адамдардын коомдогу жүрүм туруму тууралуу сүйлөшөбүз. Анын жүрүм турумуна жана кылган иштерине эмне таасир этери, мыйзам жана адам укуктары тууралуу сөз кылабыз. Адам үй бүлөдө төрүлгөндөн кийин алгач ата-энесинин жана анын тегерегиндеги адамдардын жардамы менен өнүгөт. Адамдын калыптануусуна үй бүлө, мектеп, коомдук жашоодогу пикир алышуу аябагандай чоң таасирин тийгизет. Коомдо жашоо жана андан көз карандысыз болуу мүмкүн эмес. Адамдын коомдогу жүрүм турумунун жөнгө салуучу эрежелер жашоо эрежелери болуп саналат. Коомдогу жашоо эрежелери байыркы кезде пайда болгон, алар убакыттын талап кылуусу аркылуу өзгөрүү менен өнүккөн. Мындай эрежелерди социалдык эрежелер деп аташат. Социалдык эрежелерди билген адам өзүн коомдо татыктуу жана туура алып жүрөт. Башкалар үчүн үлгү болуп саналат. Мисалы, мугалим класска киргенде окуучулар партадан турушат жана аны менен учурашат. Же кичүүлөр улууларга биринчи болуп салам берет. Улуу муундан кичүүлөргө, ата-энеден балдарга өтүү менен жүрүм турум эрежелери салтка айланган. Адамдарда жакшылык жана жамандык, туура жана туура эмес деген сыяктуу түшүнүктөр пайда болгон. Бул түшүнүктөр мораль жана моралдык нормалардын пайда болуусу үчүн негиз катары кызмат кылды. Мораль бул жакшы жана жаман, жакшылык жана жамандык, адилеттүүлүк, сөзүнө туруу, абийир сыяктуу адам түшүнүктөрүнө негизделген жүрүм турум эрежелеринин жыйындысы. Моральдын нормалары мыйзамда бекитилбейт. Моральдын алтын эрежеси башкаларга өзүңө каалабаган нерсени жасаба деген көз караш болуп саналат. Ал адамдарды өз ара колдоого жана ынтымакка чакырууну билдирет. Келгиле, укук жана мыйзам деген эмне экендигин карап көрөлү. Укук илгери ар кандай социалдык абалдарга туш болгон адамдардын мамилелерин жөнгө салуу үчүн пайда болгон. Укук бардык адамдар аткаруусу милдеттүү болгон мамлекет тарабынан бекитилген жүрүм турум эрежелеринин жыйындысы. Андан кийин бул социалдык эрежелер мыйзамга айландырылып жана жазуу жүзүндө бекитилген. Мыйзам бузуучулар жазаланган. Укуктарды сактоо мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Мыйзам мамлекет же эл тарабынан кабыл алынган жүрүм турум эрежелерин камтыган документ. Адамдардын негизги эрежелери Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамы, Конституцияда бекитилген. Башка укуктук документтер дагы бар. Алардын арасында адам укуктарынын декларациясы маанилүү орунда турат. Балдардын дагы өз укуктары бар. Алар баланын укуктарынын конвенциясы деп аталат. Конвенцияда ар бир бала жашоого, ат коюуга, медициналык жардам алууга, мажбурлап иштетүүдөн коргоого укуктуу деп жазылган. Биздин өлкөдө ар бир адам туулгандан тарта эле улутуна, жынысына, тилине, материалдык жана социалдык абалына карабастан бардыгы менен бирдей тең укукка ээ.